ой биякта муңашта келип кирип берди ошол эле. Сегодня кибермошенничество остается одной из самых быстро растущих форм преступности. Злоумышленники используют телефонные звонки, поддельные сайты, сообщения в мессенджерах и социальные сети, чтобы получить доступ к банковским счетам граждан. Наиболее распространенные схемы – это звонки от сотрудников банка или правоохранительных органов, просьбы сообщить код подтверждения из СМС, а также фишинговые сайты, копирующие страницы известных банков и сервисов. Эксперт отмечает, главная цель мошенников – вызвать панику и заставить человека действовать быстро, не давая времени на размышления. Помните, настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают пароли, коды подтверждения или данные вашей банковской карты. Особую тревожность следует проявлять при переходе по ссылкам из неизвестных источников. Перед вводом персональных данных необходимо проверить адрес сайта и убедиться в его подлинности. Специалисты рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, не устанавливать приложения по просьбе незнакомых лиц, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. При малейших подозрениях немедленно обращаться в банк и правоохранительные органы. Государственные органы совместно с банками и операторами связи усиливают меры по противодействию киберпреступности, внедряют современные антифрод-системы и блокируют мошеннические ресурсы. Однако ключевым элементом защиты остается внимательность самих граждан. Берегите свои персональные данные. Помните, безопасность ваших средств в первую очередь в ваших руках. В основном потерпевшие люди являются пожилыми, поэтому хотелось бы обратиться, чтобы чаще проводили профбеседы с родными, близкими, извещали их, сообщали им о том, что никакой орган, также правоохранительные и банковские органы не будут никогда истребовать по телефону какие-то документы и анкетные данные. Также известить о том, что передача банковских карт, реквизитов также влечет за собой уголовную ответственность. Сокулук районунда 2024-2025 жылдары бул мыйзамсыз жерлерди басып алуу жана ошондой эле мыйзамсыз курулуштарды жүргүзүү боюнча көп фактылар болду. Алардын арасында акыркы факты 18 январь күнү бизге Дүйшөнүн Аскар деген жаран кайрылып, өзүнө тиешелүү ВОЗ 2-295 контурунда жайгашкан 4 гектар жерине белгисиз адамдар үй куруп салуу боюнча арыз менен кайрылган. Бул арызды текшергенде Эмил Шергазиев деген жаран ошол участокко мыйзамсыз үй куруп салганы аныкталган. Анткени буга чейин биз дрон аркылуу госрегистр кызматкерлери тарабынан ошол участоктарда фундамент салынган эмес, бүт фотосъемка болгон. Алардын маалыматы берилди. Бул фундамент 2024 жылга салынган. Ошол негизде биз бул кишинин кылмышы аныкталып, тергөө тарабынан кылмыш жаза кодексинин 96-беренеси менен камакка алынды. Ушул учурдан пайдаланып мен жарандарга кайрылып кетип келем. Урматтуу жарандар, ошол бир участок сатып аларда же бир участок үй курарда ошол мыйзамды карап, ошол документтерин карап салсаңыздар. Анткени көп жарандар ушул мыйзамды билбегендиктен ошол алдануу жолу менен мыйзамсыз жерлерди сатып алып, алданып жана ошондой эле мыйзамсыз жерлерге үйлөрдү куруп атышат. Сокулук районунда рейд жүргүзүлдү. Милициянын кайгыл кызматы тиешелүү документ жок. Бул жаш жигит унаа айдаган жаранды айдоочу күбөлүгү жок болуп чыкты. Бул жолку рейдте дагы унаага жана айдоочуга күбөлүгү жок машина айдаган айдоочу колго түштү. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унааны милициянын кайгыл кызматы Сокулуктагы көчөлөрдүн биринен токтоткон. Текшере келгенде автоунаа апасына тиешелүү унаа экен. Тиешелүү протокол толтурулуп, машинасы атайын айып короо жайына токтотулду. Жол коопсуздук кызматкерлеринин айтымында бул айдоочу буга чейин да жол эрежесин бузган үчүн жоопкерчиликке тартылган. Учурунда бул айдоочу токтотулду. Токтоткон маалда айдоочулук күбөлүгү жок экен.
машинасы штрафстоянкага киргизилип, тийиштүү протоколдор түзүлүп берилген. Бул жол менен примерно саат 9 чамасында токтотулду. Айдоочунун машинасын стоянкага киргиздик. Шаар көчөлөрүндөгү жол кырсыктарынын басымдуу бөлүгүн айрым айдоочулардын жол эрежесине карата жоопкерчиликсиз мамилесинен улам келип чыгууда. Маселен, 26 февраль күнү эртең мененки саат 8 чамасында Борбор шаардын чок ортосунда бир убакта эки унаа сүзүшкөн. Айдоочулар бири-бирине жол бербей жатып, унаасын башкара албай кырсыкка учураган. Азыркы учурда кырсыктын чоо жайын аныктоо боюнча бардык тиешелүү иликтөө иштери жүрүүдө. Могу линия менен келаткан, оңдоңку линия менен алдыда толтура машина, артта да болчу. Айке бияктан келаткан. Аны мен могу линия менен баратсам, тиги алдымда жана машина келип, муяктан чыгып туруп, мен алдыма. Жок, бул сен өзүң линияңда турбайсың. Жок, мен келаткам. Келатсам, тиги байке, мен линияма чыгып туруп, монтап. Ой, бияктан бул машина келип кирип берди, ошол эле болду. Сен бияктан бул машина кайдан келаттың эле? Жок, мен паласамен келаткам. Алдыман бир машина келип, мага монтуп буйтап коркутуп, мени монтотпайбы? Ош шаарында мыйзамсыз жугутуудон 1 килограммдан ашык синтетикалык баңгизаттар алынды. Ички иштер министрлигинин Ош шаар жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында 1 килограммдан ашык синтетикалык баңгизатты өзүнүн күрөң түстөгү сумкасына катып бара жаткан учурда коңшу мамлекеттин 20 жаштагы жараны кармалган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренесинде каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иш козголду. Алынган баңгизаттар боюнча сот химиялык экспертиза дайындалды. Азыркы убакта жогоруда аталган кылмышка тиешеси бар башка жарандарды аныктоо боюнча кошумча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүүдө. 2026 жылы ведомстволор арасындагы ишмерчемине ылайык Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете электер иши боюнча аймактык тескөөчүлөрү жана Сокулук районунун билим берүү бөлүмүнүн мугалимдери окуучулар тарабынан уюштурулган ата-эненин жоопкерчилиги баланын коопсуз келечеги аталыштагы форум өткөрүлгөн. Анын негизги максаты Сокулук районунун аймагында өспүрүмдөр арасындагы укук бузуулардын, зордук зомбулуктун жана жол кырсыктардын алдын алуу максатында ата-эненин жоопкерчилиги аттуу форум өткөрүлдү. Форумга Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги, район прокурорунун жардамчысы жана Сокулук районунун мамлекеттик администрация башчысынын орун басары, райондун билим берүү бөлүмүнүн башчысы катышкан. Андан тышкары Сокулук районунун аймагында жайгашкан жалпы орто мектептердин социалдык мугалимдер ата-энелер комитетинин өкүлдөрү, ошондой эле райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун статистикалык көрсөткүчү айтылып, алдын алуу боюнча жүрүп жаткан иш-чаралар тууралуу маалымат берилди. Ата-энелерге балдарынын бош убактысын туура уюштуруу, мектеп менен тыгыз байланышта болуу жана тарбиялык иштерге активдүү катышуу сунушталды. Иш-чаранын жүрүшүндө жаш өспүрүмдөрдүн тарбиясына ата-эненин ролу, балдардын укугу жана милдеттери, ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ата-энелердин жоопкерчилиги тууралуу кеңири маалымат берилди. Айрыкча балдардын кароосуз калуусу, интернет жана социалдык тармактын терс таасири, мектептеги жана көчөдөгү жүрүм-турум маселелери талкууланды. Жыйынтыгында катышуучулар балдар коопсуздугун камсыз кылуу жана туура тарбия берүү үй-бүлө, мектеп жана укук коргоо органдарынын биргелешкен аракетинин натыйжасы экенин белгиледи. Мындай форумдар коомчулукта ата-энелик жоопкерчиликти күчөтүүгө жана өспүрүмдөр арасында терс көрүнүштөрдүн алдын алууга өбөлгө түзөрү айтылды. 24 февралда болжол менен саат 14:00 чамасында 16 жаштагы өспүрүм ата-энеси үйдө жок болгон учурдан пайдаланып, ата-энесине таандык Lexus GX 470 үлгүсүндөгү унааны айдап чыгып жол кыймыл эрежелерин одоно бузган жана жөө жүргүнчүнү сүзүп кете жаздаган. Дароо көрүлгөн издөө иш-чараларынын натыйжасында унаа табылып, айдоочунун өздүгү аныкталган. Учурда унаа айып короого токтотулган, айдоочуга карата тиешелүү укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлгөн. Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы ата-энелерди балдарын өз убагында көзөмөлдөөгө чакырат, ошондой эле жол кыймылынын жөнөкөй эрежелерин сактабагандын айынан жөө жүргүнчүлөрдү сүзүү фактылары катталып, айрым учурда кайгылуу кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн эскертет. Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы бардык айдоочуларды жол кыймыл эрежелерин так сактоого чакырат. 24 февралда 102 кызматына Бишкектин 7 апрель көчөсүндө инкассатор кызматкери тарабынан арыз ээсине карата күч колдонулуп, анын уюлдук телефону
автоунаанын үстүндө ыргытылганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын милициянын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 91-чи туулган жаран Октябрь райондук милицияга жеткирилген. Андан ары укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренесинин негизинде кармалып, райондук башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Исакеев көчөсүндө узак убакыттан бери кароосуз турган жана жол кыймылына тоскоолдук жараткан ээсиз транспорт каражаттарын аныктоо жана эвакуациялоо иштери жүрүүдө. Мындай автоунаалар унаа токтотуучу жайларды ээлеп, атайын кызматтардын өтүшүнө тоскоолдук жаратып, жол кырдаалына терс таасир тийгизет. Мыйзамдын негизинде алар атайын айып короо жайына жеткирилүүдө. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы автоунаа ээлерин өз транспорт каражатына жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырат. Бул багыттагы иштер мындан ары да уланат. Бишкек шаарында Каста Прав аталыштагы рейдтик иш-чара өтүүдө. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын издөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Каста Прав аталыштагы рейдтик иш-чара өтүүдө. Анын негизги максаты унааларды кузовдук оңдоо жана рихтовка кызматтарын мыйзамсыз жүргүзүү фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу, ошондой эле жол кырсыгына тиешеси бар болуп, окуя болгон жерден качып кеткен транспорт каражаттарын табуу. Рейдтин жүрүшүндө жеке устаканалар, гараждык жайлар жана тиешелүү уруксат кагазы жок иш алып барган объекттер текшерилүүдө. Жол кырсыгынын изин жашыруу жана конструкциясын өзгөртүү белгилери бар автоунаалар өзгөчө көзөмөлгө алынат. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы эскертет, мыйзам бузган жарандарга карата укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлүп, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Бул багыттагы иштер улантылууда жана жетекчиликтин өзгөчө көзөмөлүндө.